Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында алыскы айылдардагы мектептер, ооруканалар, күч түзүмдөрдүн региондордогу бөлүмдөрү, почта кызматы жана башка ушул сындуу мамлекеттик мекемелер интернетке туташтырылууда. Маселен, азыркы тапта өлкө аймагы боюнча 660 мектеп, 643 медициналык мекеме, 292 айыл өкмөтү интернетке кошулду. Жыл аягына чейин дагы канча мекеме интернетке кошулат? Амантур Шергазиев кызыгып көрдү. Ысык көл облустук ооруканасы санариптешүү саясатын 2016 жылы эле баштаган. Ал кезде өкмөттү жетектеп турган өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков келип, бейтапкананын абалынан кабар алып, жамааттын электрондук кызмат көрсөтүүнү ишке ашыруу демилгесин колдоого алган, мамлекеттик казынадан да каражат бөлүштүрүп берген. Анализ тапшырсаң, ал деген немеңе келип турат, WhatsApp-ыңа келип турат. Сен номериңди жазып калат, ошол WhatsApp менен келет. Ыңгайлуу, конечно, ыңгайлуу. Мындай көп келип киресиң, очередь болчу. Азыр жакшылап буйрса. Элдин баарына эле жагып атат болуш керек. Баягыдай неме кылбайсың, кезек күтпөйсүң, электронный жакшы болду. Азыр ооруканада санарип кызмат көрсөтүү толук ишке ашкан. Ар бир дарыгердин компьютер же планшет аркылуу интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары каттоо, кезек күтүү, оорулуунун баяны, анализдердин жыйынтыгын алуу бардыгы санарип түрдө жүргүзүлөт. Эң көп болгондо бир 10 мүнөткө жетпей история болезин жазып коет. А мурун история болезинди жазыш үчүн жарым сааттага чейин кетчү эле. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ушул оорулардын жанакы назначение берген дары-дармектердин бардыгы электрондоштурулган. Алар назначение кылгандан кийин эле врач компьютерге киргизгенден кийин ал медсестрага келип калат. Медсестра убагында ошо назначение кылат. Бул оору үчүн убакытты экономдойт, сапаттуу лечение алганга жардам берет. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Кыргыз Телеком ишканасы бул сындуу медициналык мекемелерди, мектептерди, айыл өкмөттөрдү, пошталык байланыш бөлүмдөрүн интернетке кошуу иштерин жүргүзүүдө. Маселен, ушул азырда өлкө аймагы боюнча 660 мектеп интернет түйүнүнө туташтырылды. Маалыматтар боюнча биз азыр 1000ден ашык айыл жергесинде интернет тартып алып атабыз. Жылдын аягына чейин эми 100%га жеткизгенге аракет кылабыз. Санариптешүүнүн алкагында өлкөдөгү аймактык медициналык мекемелер бүткүл дүйнөлүк маалыматтык түйүнгө жеткиликтүү болот. Бүгүнкү күндө 643 медициналык мекеме кошулду. Жыл аягына чейин 900гө жакын медициналык мекемени интернет түйүнүнө туташтыруу пландалууда. Мы подключили более 400 точек. Бүгүнкү күндө 292 айыл өкмөтү интернетке кошулду. Жыл аягына чейин дагы 161 айыл өкмөт туташтырылат. Андан тышкары башкы прокуратуранын 71 аймактык түйүнү, Ички иштер министрлигинин 113 пункту, жазаларды аткаруу кызматынын 28 түйүнү, сот департаментинин 115 аймактык пункту, каржы полициясынын 20 түйүнү интернетке кошулду. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашып жаткан электрондошуу саясаты мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү санарип түргө өткөрүп, карапайым элдин түйшүгүн жеңилдетмекчи. Адам ресурсун азайтып, жемкорлуктун да алдын алат. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.